2013-жыл 9 апрель Нарын түрмөсү Кримтөөл Азиз Батукаев абактан чыгарылууда. Кооптуу кылмышкер авторитеттүү криматалык атайын коргоо кызматкерлеринин кайтаруусунда Бишкекке жол тартып, зуулдап баратат. Белгилүү кылмышкер минтип атайын коштоо аркылуу Манас аэропортуна келип, буйртма самолет менен Чеченстанга учуп кеткенине 6 жыл толду. Батукаев дарыгердин эртең өлөт деген чечиминин негизинде түрмөдөн чыкканы менен 6 жылдан бери алдым талдым дебей Грознойда жыргап куунап эле жашап жүрөт. Анын жаны тынч алганы менен жанын тынчтыкка чыгаргандардын иши дагы деле тынч элек. Ушул эле жумада Кримтөөл Азиз Батукаевдин иши боюнча мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Сагынбаева менен Качкыналиев Батукаевдин ишиндеги коррупцияга, документ жасалмалоого жана кызматтык жасалма иштерге тиешеси бар деп шектелген. Батукаевду бошотуп баш оорусуна калгандарды баяндоого өтөрдөн мурун Азиз Батукаев деген өзү ким? Өмүр таржымаалын барактап, элдин эсине салалы. Батукаев Азиз Алашевич, улуту чечен, 1966 жылы Чүй облусунун Токмок шаарында төрөлгөн. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда, ал 1990 жылдары бир тууган агасы Алауддин Батукаев менен бирге Кыргызстандагы бирден бир кылмыштуу топту жетектеп, талап тоноочулук, буйртма киши өлтүрүү, баңгизат соодасы менен алектенип, Чүйдүн чыгыш бөлүгүн көзөмөлдөп турган. Батукаев курал сактоо, каракчылык боюнча соттолуп, эркиндикке чыккандан кийин Рысбек Ахматбаевдин кылмыштуу тобу менен тиреши башталып, 2002 жылы бир тууган агасы Алауддин Батукаев атып өлтүрүлгөн. Нарын шаардык соту 2013 жылы 9 апрелде Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча ишти шашылыш карап чыгып чечим чыгарган. Ага дарыгерлердин ал аккан дартына чалдыккан, анамына өлгөнү калды деген кокуйлаган диагнозу себеп болгон. Ошентип Кримтөөл Нарын абагынан түз эле Манас аба майданына жеткирилип, VIP зал аркылуу Чеченстандын Грозный шаарына жеке менчик учак менен учуп кеткен. Кримтөөл Азиз Батукаевдин иши жаңы жагдайлар боюнча 2019 жылдын январ айында жанданган. Кызыгы, Батукаевдин иши жөнөкөй дарыгерлерден башталды. 4 дарыгер камакка алынып, анын экөөсү тергөө менен кызматташуу келишими боюнча бошотулду. Белгилүү онколог Эмил Макимбетов менен кан боюнча Адис Ирина Цапова 1 май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Досудебного производства. Учурда 2 адам соттун чечими менен камакка алынды. Камакка алынгандар коррупциялык ишке аралашкан жана жасалма документтерди даярдаганга катышкан деп шектелүүдө. Эмил Макимбетов балдардын жалгыз онкологу, гематология борборунда илимий кызматкер. Ал камакка алынгандан кийин оор операциялар жасалбай турат. Рак менен ооруган 10 чакты өспүрүм онкологдун көмөгүнө муктаж. Бул операциялар ар бир жерде жасай бербейт. Кыргызстан боюнча жалгыз эле бизде онкологияда жасалат. Ал операциялар только ошол Эмил Кожошев жасайт да. Ошол күнү да, биринчи күндө операция болчу, азырда ошол операциялар баардыгын күтүп атат да. Анан биз ойлойбуз да, эмне кереги бар эле муну отургузуп койгонго да. Качып кете тургандай бир өзүнүн эле мүмкүнчүлүгү жок. Бул бир жакка качып кетсе ачкадан беле чынын айтканда. Онколог Макимбетовдун жактоочусу Анара Кыштообаева дарыгер түрмөдөн чыгарылып кеткен кылмышкерди көргөн эместигин айтат. Батукаевдин колуна ийне сайып, кан алып, диагноз чыгарган Мери Эралиева аттуу лаборант болгон. Ал эми Макимбетов болсо жөн гана ошол анализдин негизинде диагноз койгон. Он клинически не осматривал, не собирал. Менин жактоомдогу адам анализ алган эмес, Батукаевди көргөн да эмес. Нарындагы тергөөчү жайга баргандагы анализ алгандагы Мери Эралиева болчу. Эмнеге ал камакка алынбайт? Укук коргоо органдары эмнеге анализдин үлгүсүн көзөмөлгө алган эмес? Анализдин үлгүсүн чоо жайын билүү үчүн адвокат Кыштообаева айткан лаборант Мери Эралиева менен байланышууга кыйла аракет кылып көрдүк. Телефондон сүйлөшүүгө мүмкүн болбогондуктан иш жерине дагы бардык. Бирок жумуш ордунан да таппай койдук. Кесиптештеринен сураштырып отуруп, Батукаевдин анализи тууралуу комментарий алалы дегенбиз деп мүдөөбүздү айтсак, кой айга келбей бизди кууп чыкты. Биз чалдык да. Давайте чыкалы. Аты жөнүңүз ким? Аты жөнүм айтпайм, давайте бар кылалы.
Сер менен эч кандай биздин комментарий. Кандай сер келүү? Бияка таруу сер биздин администрация уруксат алып келет, директор уруксат. Жок, туура биз келгенбиз. Бирок Эмне сер бияка бурып айтасыз? биз чалдык, түшө алган жокпуз. Түшө албагандан кийин Чоң, мейли, аны биздин тарапта эч кандай акыбар. Биз силерге өзүңүзгү тааныштырып комментарий, эч тааныштырбай комментарий бере албайм. Жакшы болду. Республикалык гематологиялык борбордун бөлүм башчысы камера менен сыртка түрткөн соң дарыгер Мери Эралиевага дагы бир жолу телефон чалдык. Алло, Мери Омуровна, саламатсызбы? Батукаевдин анализи боюнча бир комментарий алып кетсекпи дегенбиз да. Жок, мен комментарий бербейм эч кандай. Эмне үчүн? Ал жөн эле. Анара Кыстыбаева мен мага указывать эте албайт эч кандай. Жок, ал указывать эткен жок. Ошол анализди негизи сиз алгансызбы? Мен сизге түшүндүрмө окшойт да, мен бере албайм деп. Жок. Анализди сиз алгансызбы, алган эмессизби? Суроолоруңузду жоопсуз калтырган Мери Эралиева учурда Республикалык гематологиялык борборунда лаборант, ассистент болуп иштейт. Бейтапканада студенттер үчүн сабак дагы берет. Эралиеванын интервьюдан качканы бир жагынан шек жаратса, бир жагынан кандай эле кайдагы бир лаборантка кирим дүйнөнү зыр титиреткен Азиз Батукаевди абактан чыгарганга өз башын сайсын деген түкшүмөл ой менен кайта бердик. Батукаевдин абактан бошотулушуна негиз түзгөнделип, дарыгерлердин эле түрмөгө камалышы коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Башында турганда шарт түзбөсө, жөнөкөй дарыгерлердин колунан эчтеке келмек эмес деген пикирлер арбын. Коомдо Батукаевдин иши боюнча талкуу күчөгөн сайын күнөөлүү деп айтылып, бирок буга чейин караанын карматпай жүргөндөр чейинден чыгып, актыгын далилдөөгө өткөнү байкалат. Алардын бири Батукаев абактан чыгарылган жылдары күч түзүмдөрүн көзөмөлдөп турган мурунку вице-премьер-министр Шамил Атаханов. Мага түшүнүктүү, Рысалиев акылдан азган. Мээси ордунда болгон киши өзүн өзү ок чыгарууну талап кылбайт. Ал киши бирөөнү караласаң, өзүң да таза калбайсың деген жашоонун принциптерин унутуп койгон. Шамил Атаханов айыптоолор бүгүнкү күнгө чейин далилденбегенин, тиешелүү документтер болсо парламенттеги комиссияда жатканын билдирди. Мага жана менин уулума карата кароолуулар болуп, бүгүнкү күнгө чейин тынч койбой келатат. Кандай гана карандай калып болгону менен ал чындыкка окшошуп, кишиге психологиялык таасирин тийгизет. Бул жерде ошол психологиялык тепкини гана көрүүгө болот. Кирим төбөн Азиз Батукаевдин абактан чыгып кетүүсүнө Атаханов шарт түзгөнүн бир гана парламенттик комиссия эмес, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев да айтканы бар. Бул жерде мына мурунку вице-премьерimiz Шамил Атаханов кемчиликтерди кетирген, ачык айтканда. Батукаевдин бошотулушуна түздөн түз тиешеси бар деп айталып келаткандардын дагы бири укук коргоочу Турсунбек Акун. Батукаев бошонгон учурда акыйкатчы болуп иштеп турган. Ага Кирим төбөл менен сүйлөшүп, кол акысына $100,000 алып чыгарып жиберген деген айыптар айтылган. Кызматынан да кол жууп, ошол кезде ишсиз калган. Экс-акыйкатчы ошондо актыгын далилдөө үчүн суу, нандан да баш тартып 19 күн ачкачылык жарыялап жатып алган. Турсунбек Акун ошондо бир канча күн ачка жатып, ашказаны жараланса да, абийирин коргой албай калганына алигиче өкүнөт. Иштин кайра жанданышынан өзүнө батпай сүйүнүп турганын, жөнөкөй дарыгер эмес, иштин башын былгыткандар жазаланса деп Кудайдан тиленет. Ушул Батукаевдин бошотулушуна эң биринчи ошол кездеги мамлекет башчысы болгон Алмазбек Атамбаев күнөөлүү деп эсептейм. Анткени эгер ал киши көрсөтмө бербесе, жашыруун көрсөтмө бербесе, врачтар эч кандай бир дагы ушундай өлө турган диагнозду койбойт болчу. Эгер ал киши жашыруун көрсөтмө бербесе, соттор чыгарбайт болчу. Эгер ал киши жашыруун көрсөтмө бербесе, кызыл дорожка менен атайын салтанаттуу түрдө Батукаев ошол күнү 10 апрель күнү узатпайт болчу. Анан ал киши көрсөтмө бербесе, паспорт мыйзамсыз түрдө берилбейт болчу. Турсунбек Акун жазасын алсын деп тиленгендердин дагы бири Зарылбек Рысалиев. Зарылбек Рысалиев ошол кезде жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган. Анын кол астында иштегендер жана ошол жумада камалган ошол кездеги кеңешчиси Калыбек Качкыналиев Батукаев нарындагы түрмөдөн чыккан соң кайтарып калкалап Манас аэропортуна жеткирген. Рысалиев бул иште өзүн күнөөлүү деп сезбегенин,
Крим дүйнөдө башаламандык атышуунун алдын алуу үчүн кызматкерлерин күзөтчү кылып жибергенин айтканы бар. Ошо опер кызматкер катары менин оюмда ушундай болду. Муну өлтүрөт. Түрмөдөн чыккандан кийин эле атат. Оюм ошол келди. Мен айттым, муну атат деп мен начальникке чалдым. Ушундай десем, хорошо деди. Мен анын ушул жактан мындай бир жолдон мисалы үчүн эми камтта турганда атыш болуп кетсе, алар карабайт да. Туурабы? Ок бөлөк-бөлөккө жаңылып калышы ыкмак. Жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй аялдарга, жөнөкөй балдарга жаңылып калышы ыкмак. Айда кандай болот? Ким билет? Ошондой ой менен мен эч артында бирдекеси жок. Неме менен муну артынан аңдып, диңгилдетип отуруп, кубалап жетпей жүрүп шоп. Батукаевдин окуясынан кийин Рысталиев мамлекеттик кызматтардан бир топко алыс турду. 2017-жылда гана Республика Ата журт фракциясынан парламентке келип, учурда депутат болуп отурат. Рысталиев жогорку кеңешке келгенден бери эле Батукаевдин ишин жандандырууну Шамил Атаханов, Фелик Сколов, Болот Шер, Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев жана Аида Салянованы суракка алууну башкы прокуратурадан талап кылып келет. Сиздин өтүнүшүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып, бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катар кылмыш иши боюнча. Дагы сураласыз. Жума ортосунда Батукаевди аэропортко чейин узаткан Рысталиевдин кеңешчиси Калыбек Качкыналиевдин камалышы Рысталиевдин өзүнө да түйшүк жаратканын көрүүгө болот. Коомчулукта Рысталиевдин өзүнө да убакыт келип калганы кызуу талкууга алынууда. Жетекчи буйрук бербей туруп, аткаруучу аба майданга чейин Крим төбөлдү калкалап бара албасы айдан ачык көрүнүш деген пикирлер арбыды. Кеңешчисинин кармалышы жана өзү суранган тергөө иштери жана Шамил Атахановдун жалганчы деген айыптоолору боюнча кайрылганыбызда камерага сүйлөбөйм деп так кесе жооп узатты. Эптеп кепке келтирип, үнүн жаздырууга аран көндүрдүк. Мен эч кандай жооп болгон. Атаханов айтты, Русталиев келесо енді өсөөрүн элес. Неадекватный. Анан кийин мага бергендер баары калп мен жана айткандары. Макул ошонун кутуру болсун. Бүгүн эртең ошонун кутуру болсун. Тергөө жүрүп атат, тергөө бүтөт. Анан кийин көрөбүз. Кимдики туура, кимдики туура эмес. Ким калпайт, ким жанын жеди, ким кандай атып санагат. Көрөбүз. Мен атыман салам айтып коем, саудан акылдуу киши. Ошол. Кээ бир маалымат каражаттары Зарылбек Рысталиев Калыбек Качкыналиев менен Ички иштер министрлигине суракка чакырылганын, суракта Рысталиевдин жүрөгү кармап, тергөө убактылуу токтотулганын да жазып чыкты. Рысталиев болсо тергөөдө болбогонун айтып, маалыматты ушак катары сыпаттады. Эл өкүлү парламенттен туруп, жүрөгү да, алы күчү да калыбында экендигин, өй десе эле өлүп кала турган оңой жан эместигин билдирди. Азыр интернет сайттарда информация кетип атат, Рысталиев жүрөгү кармап, жан болуп атыптыр деп. Мына мен берде жапжакшынакыда турам, типтирүүмүн. Допроско барган эмесмин. Мен жүрөгүм кармап өлүп кала турган, мен жөнөкөй киши эмесмин анан кетендер. Ошону айтып коеюн дедим. Туура элге кабар берсеңиздер, мына мен типтирүүмүн. Отуруп тур десеңер, отуруп турайын. Ажымана кыл десеңер, ажымана кылайын. Не кыл десеңер кылып берейин. Батукаевдин багын ачкандардын башында турат деп айыпталгандардын дагы бири экс-прокурор Аида Салянова. Ал Крим төбөл бошотулган 2013-жылы өлкөнүн башкы прокурору болуп турган. Башкы көзөмөл органын жетектеп турган Салянова эртең өлөт деген Батукаевдин түрмөдөн чыгарууда мыйзам бузулбагандыгын парламентте белгилеген. Салянова ошол мезгилдеги билдирүүсүн ишенимдүү айтканын, аны бүгүнкү күндө да туура деп эсептейт. Мага Атамбаев эч кандай көрсөтмө берген эмес. Бере да албайт болчу. Бул жагдайда мага бере тургандай эч кандай баягы негиз да жок болчу, себеп да жок болчу. Анткени прокурор бул жерде Батукаевди чыгара турган адам эмес, чечим чыгара турган адам эмес. Ошон үчүн мага берем десе дагы биринчиден бере алмак эмес, анткени эми эртеңки күнү кандай болуп кетет деп, анткени ишеним жок болчу мага андан бир чети. А экинчи чети функционал боюнча ал менин жумушум эмес эле.
экс прокурор жалаң эле дарыгерлердин камалып кетип жатканына жүрөгү сыздап өкүнүп турганын айтат. Эгерде ошо врачтарга мен ойлойм, эгерде ушундай мыйзамсыз иш аракеттер болгон болсо, анда жалпысынан алганда жалгыз врачтар менен чектелбеши керек. Алар эң негизги күнөөлүү болуп калбашы керек. Бул айдан ачык. Негизги күнөөлүүлөр, уюштургандар, ушуга катышкандар сөзсүз түрдө жооп бериши керек. Батукаевди бошотту делгендердин кээ бирлери ишке катыштыгы жоктугун айтып актанып, тиешеси жок эле түрмөгө кирип кетип жаткандарга боору ооруганын билдирип жатса, айрымдары жай баракат эле жай турмушта жашап, майлуу сүттүү жерлерде иштеп эле жүрөт. Маселен, Батукаевди эркиндикке чыгарган судья Жапар Ерматов бүгүнкү күндө судьялык ишин улантып, Нарын облусунун райондор аралык сотунда иштеп жатат. Дагы бири Токон Мамытов. Мамытов Азиз Батукаев Кыргызстандан учуп чыгып кеткен учурда мамлекеттик чек ара кызматын жетектеп турган. Убагында чек араны шак болса, балким Крим төгөл өлкөдөн кете албай калмак. Мамытовго Батукаевдин иши көп деле таасирин тийгизбеди көрүнөт. Окуядан кийин кызматтан кызмат которуп отуруп, учурда акыйкатчынын креслосунда отурат. Крим төгөлдүн эркиндикке чыгуусуна дагы бир канча генералдар да шектелүүдө. Алардын бири мурунку ички иштер министри Абдылда Суранчиев. Ал Азиз Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин үн катпай отурган. Бүгүнкү күндө болсо генерал Абдылда Суранчиев өлкөдөгү ири акчалуу компания Мегакомдо башкы директордун биринчи орун басары болуп иштеп жатат. Мындан тышкары иштин башында турган делип экс-президент Алмазбек Атамбаевга да кине таккандар бар. Бирок азырынча экс-ажого тагылган айыптар расмий эмес. Убактысы келип, мыйзамдуу иш козгоо болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Крим төгөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетүүсүн тизмектеп отуруп, шахматтагыдай атайын сценарий түзүлүп, ойлонулган кадамдар ташталып, ар түрдүү амалдуу жолдор жасалгандай ойдо калат экенсиң. Шахматта мына бул тизилген пешкалар артындагы шах дем бербей туруп, бир дагы кадам таштай алмак эмес. Ал эми оюнда кырыла тургандар дагы дал ушул пешкалар болуп эсептелет. Батукаевдин иши боюнча камалгандарды дал ушул пешкаларга салыштырсак, шахка кезек келип калгандыгын көрүүгө болот. Кайын кызыгы, ошол шах ким, ал жазасын кандай тартат? Аны убакыт гана көрсөтөт. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматаземов, Рахат Токсобаев, Аптасереп, 5 канал.